أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Allah Teala'ga birinciden çeksiz maqtalar bolsun. Peygamber Sünneti Muhammed Aleyhisselam'a salam salavatlar bolsun. Şu barыңızlardan şu hurmatlı mekendeşler, barыңızlardan şu girip kelgen Ramazan ayыңızlar менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Негизги бүгүнкү орозо баяныбыз şu акыркы орозонун 10 күндүгүндөгү итикафтын пайдалары боюнча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин манисинде келет, кимде де şu Ramazan ayынын акыркы 10 күндүгүндө итикафка кирген болсо, ошол башка күнөөлөрдөн сак болот дагы, жана дагы солих жакшы амал кылган адамдардын бардык соогун тапкандай ошол мечитте итикафта туруп сооп табат деген. Бул итикаф деген сөз ба мечитте акыркы 10 күндүгүндө ибадат кылуу, мечиттин территориясынан башка жакка чыкпоо. Бул итикафта отурган киши Кур'ан окуйт, зикир кылат, намаз окуйт, дуа кылат, өз үчүн, эл үчүн, мамлекет үчүн дуа кылып, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сүннөтү муаккада деп коет, бекемделген сүннөт. Бул ар бир айылда бирден киши акыркы 10 күндүгүндө мечитте отурушу бул важип, милдет болуп эсептелет экен. Биз азыр ошо Кудай буйрса экинчи 10 күндүгүндө турабыз, акыркы 10 күндүгүндө иншалла ар бир мечитке кирген адамдарга биз дагы ошолорго Алла разы болсун деп дуа кылышыбыз керек. Себеп дегенде бул моюндан сакыт кылып, важип нерсени башка адамдардан кутултуп атат. Алла Таалам ушул итикафтагы адамдар боюнча дагы Абдулла бин Аббас радhiyallahu anh мындай деп айткан, Насави мечитинде итикафта отурган элем дейт. Отурган эле. Бир адам келип салам айтып, унчукпай отуруп калды дейт да. Абдулла бин Аббас андан сурады, эмне үчүн капалуусуң деп сурады. Сураганда ал ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын агасы чын эле мен капалмын, себеби баланчанын менде акысы бар. Жана бул кабардын ээсин ант деди. Мен ал адамдын акысын бере албайм деди. Себеби Абдулла бин Аббас радhiyallahu anh айтты, эмне менин тиги адам менен тууралуу сүйлөшүм каалайсыңбы? Ал сизге ылайыктуу болсо мейли деп айтты дейт да. Себеби Абдулла бин Аббас радhiyallahu anh муну угуп бүт кийимин алып мечиттен сыртка чыгып кетти. Ошондо тиги адам эмне сиз итикафта отурган элеңиз, итикафта отурганыңызды унутуп калдыңызбы деп сураганда, ал айтты, унуткан жокмун. Мен бул кабарды ээсинен уккан элем, ага убакыт өткөн жок деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан деди. Абдулла бин Аббас көзүнө жаш агып кетти. Ал айткан, кимде ким кайсыл бир адамдын муктаждыгын бүтүрүү үчүн, аракет кылса, ошол адамга 10 жыл этикафка отургандын соогу берилет, соогуна берилет. Ал эми кимде ким бир күндүк этикафты Аллах үчүн аткарса, Алла Таала ал кишини тозоктон 3 хандак алыстатат деген хадисте айтканда, бир хандактын аралыгы асман менен жердин аралыгынча деди. Ошондо 3 хандак болгондо, урматтуу бир туугандар, асман менен жерде 3 эсе аралыкта тозоктон алыстатат деди. Бул этикафка отурганда биринчиден ушу ниетибизди тазалап кирет экенбиз. Ушу мен Аллах ыраазычылыгы үчүн бекемделген сүннөт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткарыш максатта, ибадат кылышта өзүмдүн нафсимди тарбиялаш максатында кирип, ошол көбүрөөк ибадаттап, Рамазандын соогун таап, анын итикафтын соогун таап, бир важип болгон, бекемделген сүннөт, муаккада болгон сүннөттү милдетин аткарып, көптөгөн бир мамлекетибизге, эл журтубузга көптөгөн жакшы дуаларды кылып калыш максатта ушу этикафка деп ниеттерибизди түздөп кирет экенбиз да. Ошого ниет кылып аткан адамдар болсо, ниетин азыртадан иншалла түздөй беришибиз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай деп айтып кеткен да. Алла Таала деди, орозонун ар бир түнүндө бир жар салуучу үчүн эмне деди? Чакырат. Муктаждыгын суроочу барбы? Мен ага муктаждыгын берейин. Жана байлыгы жок болсо, кембагал болсо, байлык берейин. Алла Таала ушундай кылат экен. Бул этикафтын дагы бир пайдасы, урматтуу жамаат. Этикафта отурган адам сөзсүз жанагы акыркы 10 күндүгүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан кадыр түндү издегиле деген бар го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол акыркы 10 күн издеге деген, этикафта отурган адам сөзсүз ошол кадыр түндүн соогун табат экен. Себеби ал киши күндүз кечке ибадат, түнү да ибадат болот экен. Итикафта отурган адамдын түнкү уйкусу дагы ибадат деп келгенде, ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул итикафка ниеттерибизди бекемдеп, ниеттерибизди кыла берсек дагы жакшы болот экен иншалла. Себеби итикафка отуруу бул 10 күн толук үй бүлөдөн үзүлүп чыгуу, бул дагы бир чоң бир милдет болот, урматтуу туугандар. Бул дагы бир чоң курбанчылык. 10 күн мечитте жатыш, ошо мечиттин ичинде тамак ичип, бир гана эшикке чыкканга улуксаат, таратканага барып эле таратын жаңыртуу, дарат алуу максатында гана чыкса болот. Башка максатта чыгып, көчөгө чыгып кетип, башка иштерди кылуу бул итикафтын соогун азайтып жана кетирип да коет. Бул нерсе туура эмес. Эгерде бир мусулман адамдын муктаждыгы болуп кала турган болсо,
анда чыкса гана болот. Жанагы хадиске туура келет. Ошондо эмне 10 жыл иттикафтан жакшы деп атпайбы? Ошон үчүн иттикафта отуруу жакшы. Эгер бир мусулмандын, бир туугандын муктаждыгын чечүүгө жардам берүү, ал андан дагы жакшы экен, урматтуу туугандар. Ушул Рамазан айыбызда, урматтуу туугандар, көптөгөн жакшылыктарды кылып калуу, ушул Рамазан айынын урматы менен Рамазандагы көптөгөн сооп иштерди кылып атат. Мына бир туугандарыбыз Алла таалам ыраазы болгон болсун. Көпчүлүк мына мечиттерде ооз ачыруулар, алхамдулилла, жанагындай садака берүүлөр, кедей кембагалдарга жардам бергендер. Башкача айтканда, ушул айда, сооп айында, жарышуу айында көптөгөн биздин мусулман бир туугандарыбыз жарышып, жана кечкисин тараба намаздарда мечиттерибизге батпай, алхамдулилла, мекенибиз үчүн, дүйнө жүзү үчүн дуаларды кылып, ооз ачарлыкта, саарлыкта, ифтарлыкта, жана ооз ачарлыкта бардыгында дуалар болуп атат. Алхамдулилла, бул иш иттикафтын берекесинен да көп жакшы нерселер болот деген биз үмүттөбүз. Иншалла, иттикафка кире турган бир туугандарыбыз, Алла таалам ыраазы болсун, жылда кирген адамдарыбыз бар. Атай ушул мен ушул өзүмдүн нафсимди, таскиятын нафсимди бир тарбиялайын, ушу мамлекетке, бир коомго бир пайда келтирейин, жана ушул мамлекет үчүн дуа кылайын, өзүмдү тарбиялайын деп 10 күн мечитте жатып, өз үчүн, үй бүлөсү үчүн, мамлекет үчүн, дин үчүн ошо иттикафта отуруп дуа кылып, бул жерде максат эч кандай башка максат жок. Иттикафка кирип, бир гана иттикафка кирип мечитке ибадат кылууга шариятыбыз уруксат берет экен. Башка учурларда, иттикаф болбогон учурларда мечитке кирип жатуу, мечитке кирип тамак ичүү негизи бул макрух амалдардан болот экен, урматтуу туугандар. Иттикафта болгон болсо, ошол мечиттин ичинде тамак ичип, мечиттин ичинде болуу, бул кайра Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бекемделген сүннөтү болуп эсептелет. Эгерде иттикафта туруп, башка жерге барып тамак ичип, мечит территориясынан чыгып тамак ичип ибадат кылган болсо, аныкы ибадаты толук болбой калат экен. Ошон үчүн эң негизгиси, жакшысы ар бир нерсенин өзүнүн илимин алып, анан ошого амал кылгандагы жакшы экен, урматтуу туугандар. Ошо иттикафка кире турган бир туугандарыбызга айта турган негизги сунуштарыбыз ошол иттикафты кандай аткарса болот, кандай кылса болот деп китептерден окуп алып, анан иттикафка киргенге ниет кылышса, иншалла, Кудай буйруса, иттикафты өз ордунан аткарган болуп эсептелет. Алла таалам ошо биздин Рамазан айыбызда канчалаган адамдар ошо Рамазанга жетпей өтүп кетти. Былтыр мына биз менен кошо орозо тутуп, ооз ачарлыктарда болгон кээ бир туугандарыбыз орозого жетпей өтүп кетип калды. Алла таалам алардын өзүнүн күнөөлөрүн кечирип, Алла рахматын алган болсун. Бизди дагы ошо эсен аман кийинки Рамазанга дагы жетишибизге Кудай таалам күч кубат берген болсун. Эң негизгиси кандай болсо дагы иттикафтын соогун алганга аракет кылышыбыз керек экен, урматтуу туугандар. Абдулла бин Аббас радhiyallahu anh айтат, албетте деди, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтып жаткан уктум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте бейишке Рамазан айы үчүн жыттар берилет. Жыл айланып келгенче кооздолуп аябал жасалгаланат. Рамазандын биринчи кечеси болгондо арыштын алдында мусира деп аталган мээлүүн жел жүрөт. Ошол мээлүү желдин жүргөнүнө байланыштуу бейиштин дарактарынын жалбырактары жана бейиш дарбазаларынын кулпулары шылдырап үн чыгара баштайт. Мына ошондо эмнеде жүрөктөр талпынткан жагымдуу укулуктуу үн чыгат. Мындай жагымдуу үнү эч качан уккан эмеспиз дейт. Мына ушу Рамазанда бизге берилген эмне сыйлыктар, пайдалар. Сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан 4 түрдүү адамдар кимдер деп сурашканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушул Рамазанда күнөөлөрү кечирилбей кала турган ошол адамдардын бири аракеч болуп кеткен, аракка берилген адам, ата-энеге баш ийбеген бала, жана тууганчылык байланышты үзгөн бала, жана кек сактап турган адамдар деди. Ушул адамдар иттикафка кирген болсо дагы, Рамазанда орозо кармаган болсо дагы ошо күнөөлөрү кечирилбей калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушул нерселерден дагы биз сак болгонго көбүрөөк аракет кылышыбыз керек экен. Жана ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай берекелүү айда көп дуаларды кылган, иттикафтын урматы менен көптөгөн жакшы иштерди кылган. Негизгиси иттикафта отуручу эки түрдүү пайда болорун эске салып кетели дейт да. Бул хадисте айтып өттү. Биринчи иттикафта отуручу адам күнөөлөрдөн сак болот. Экинчиси, канча эшиктеги адамдар сооптаса ошонун баарын соогуна жетет. Экинчиден, көптөгөн жакшы иштери бар адамдардын соогун табат. Бул иттикафта отурган адам иттикафтын себебин аткара алып, ошондуктан иттикафтын себебинен кайсыл бир ибадатты аткара албай калса да ошолордун соогу берилет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Аллаху Таала рахматына шылтоо издейт.
бир аз эле көңүл буруп сурап койсо анын рахматы жамгырдай жайыт. Бирок биз муну баалабайбыз жана керектүү деп эсептебейбиз. Ким көңүл бурсун, эмнеге көңүл бурсун, анын зарылчылыгы да жок. Эң негизгиси урматтуу бир туугандар, этикабызга кире турган бир туугандарыбызга дагы биз дагы дуа кылабыз иншалла. Биз дагы ниет кыла берели, этикапка кирип иншалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекемделген сүннөтү муаккаданы аткаранга Аллахтын насип кылсын. Барыңыздардын туткан розоңуздарды кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.